Неге бул жарандын келишим бир тараптуу жокко чыгардыңыздар? Ошонун жөнүндө эми. Bir tarafты жокко чыгарган себеби бул братан өзүбүздүн эле братан да жанагы 300 миң сом төлөбөй койгон экен. Ошону расторжение кылып турган интернетке чыгарам, татамата деген үчүн ушул жолго барышыптыр буларчы. Эмне ошентип коркутуп атасыңарбы? Биз эми корккон жок. Мен айттым братанга, үйүңүз эч кимге сатылган жок. Мен сизге берем деп койдум, болду, бүттү. А эмне расторжение кылып? Болбойт братан. Болбоду уже. Буну анда коркутуу экен да. Азыр жоопкерчиликти өзүң болуп атам дедиң, туурабы? Ооба. Мындан кийинкисин дагы. Ооба. Нол жакта мына Ростовдун приказын жиберип атат мына балдар. Бул жакта башка сумма. И буякта башка сумма. И договордо жазылган буякта. Качан подписо күлүштү берип атканда бересиңер деп, керек болсо буякта. Ала мына бул жакты кара мына. Буга кандай жооп бересиң эми? Буякта жөн эле бул каяктагы сумманы алып расторжение Каяктагы канча сумма деп без турат? основания бул жерчи. Бул кимики экен бул? 379 миң сом жазып Бул койду. жакта деген 150 миң астатак бар, ашып кетсе. 150 миң мына. Мына. 150 Бул миң жанагы квадратурадан разница чыккан үчүн. разница болсо эгер берилет деген. Под вопрос бу да. Силерде Мына аргиңерлер мындай сөз менен айтайын, көчөнүн сөзү менен. Я отвечающий деген ушунайыңар бар экен да. Жана Эрмек менен чачын мынтип бөлүп алган. Я отвечающий дейт баягы. Хорошо дедим мына. Жооп берчи десем, азыр мен ничего не решаю. мен